Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымызда қаршашы бар сипаттардың үшіншісі болған әл-истиала және әл-истифал сипаттарымен танышып өтеміз. Әл-истиала деген сөздің лексикалық мәнесі көтерілу, жоғарылау деген мәнелерді тудырады. Ал эми терминдік мәнесі тыбышты айтқан учурда тілдің өйдөдөн көстой көтеріліп, ошонун натыйжасына тыбыштын жоон чыгуусу истиала деп аталат. Истиала тыбыштары жалпысынан 7. Алар гойн, хо, сод, дод, то, во және коф тыбыштары. Бұл тыбыштарды жаттап қалу жеңіл болуш үчүн тажвид алымдары бир сүйнөм кылып топтоп коюшкан. Ал топтом хуссо, долгутин, кыл. Майнеси кыйынчылыктын алачыгын кылат. Демек, биз билиш керек экенбиз, бул истиала тыбыштар жалпысынан 7 және бул тыбыштар ар дайым жоон гана окулат. Ал эми калган 22 тыбыш бул истиала сыпатынын каршысындагы истифал сыпатында болот. Ал-истифал деген сөздің лексикалық мәнесі төмөндө ылдыйлоо. Ал эми терминдик мәнесі тыбышты айткан учурда тилдин жогору көтөрүлбөстөн өз абалына калуусу, ошонун натыйжасында тыбыштын ички окулуусун биз истифал деп атайбыз. Жалпысынан истифал тыбыштары калган 22 тыбыш. Алар хамза, алиф, ба, та, фа, жим, ха, дал, зал, ро, за, син, шин, айн, фа, каф, лам, мим, нун, ха, вау, алиф және я тыбыштары. Бұл тыбыштарды жаттап, эсте сактап калуу жеңил болуш үчүн тажвид алымдары бұл тыбыштарды бириктирип, бир сүйнөм кылып топтоп коюшкан. Ал топтом ла шакка из саясбуту иззу ман жаввада харфаху. Майнеси тамгаларды, тыбыштарды тажвид менен окуган адамдын урматтуу болору шексиз. Демек, мына ушул сүйнөмдү жаттап койсоңуз, демек сиз бул истифал тыбыштарын жаттаган болосуз. Бүгүнкү сабагыбызды жалпысынан жыйынтыктап айтканда 29 тыбыш жоон жана ичке карай экиге бөлүнөт. 7 тыбыш хуссо, долгутин, кыл тыбыштары ар дайым жоон окулат. Ал эми калган 22 тыбыш бул ар дайым ичке окулат. Аллах таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.